урматтуу телегерүүчүлөр, сиздер менен кайрадан амандашабыз. Бүгүн студиябызда сиздерди уйкудан тургузуп, кайрадан биздин студиябызды куттуу шаңга бөлөп, ырлары менен өзүнүн элинен өзгөчө жүрөктөрүнөн орун алып келе жаткан өзгөчө коногубуз бар. Ооба, жаш таланттардын бири десек болот. Кесиптеш азыркы учурда баягы уйкудан жаңы ойгонуп аткан биздин замандаштарыбыз, көрөрмандарыбыз болсо, экранга жакыныраак чакырабыз. Себеби биздин экинчи мейманыбыз болуп, музыкалык коногубуз келип калды. Жан дүйнөңүздөргө музыкалык азыктарды тартуулайм деп ушул жаңыдан өсүп келе жаткан жаш таланттарыбыздын катарын толуктаган ырчы, аткаруучу, ошондой эле өзүнүн билген билими менен окуучуларына бөлүшүп, үйрөтүп, жол көрсөтүп келе жаткан мугалим десек дагы болот. Жаш талантыбыз Мирболот Мырзабеков маектөрүбүздө. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кутман таң. Кутман таң. Сабактан кечикпей келип калдыңыз. Кечикпей келип калды. Таң эрте жетишип келип калдык буюрса. Чоң рахмат дейли. Мирболот, бар болуңуз, ар дайым чыгармачылык эргүү менен жакшы бир чыгармаларды тартуулап жүрө бериңиз. Анан жакында эле ушул хит чыгармалардын бири болуп, миллиондук көрүүчү топтогон өзгөчө бир чыгармаңызды билебиз. Жалпы көрөрмандарга мына ушул чыгарманы тартуулап ана маегибизге өтөлү, Болуптур. Жакшы болот. Кызуумун деген чыгарма. Элдердин көбү айтып жүрөт, мындай кичине угуп жүрөт, ошону аткандай. Салыкпы мага нени тиледиң, кайгы тартып бузулууда иреңим, калгандырсың чындап менден түңүлүп, азыр мени ойлойсуң билем. Ойго жатып түндү санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум, күтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуун. Күтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуун. Мага деле оңой олтоң дейсиңби, ишенбесең келчи көрүп кейпиңди, сага чырмап байлап койгон окшоймун, жүрөгүмдү бүт дилимди эркимди. Ойго жатып түндү санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум, күтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуун. Күтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуун. Айта берсем арманымды кайталап, жек көрүүңдүн чырагына майтамат, сен болгону карегимден байкап ой, карек кана сага барын айталап. Ойго жатып түндү санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум, күтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуун. Күтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуун. Ойго жатып түндү санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум, күтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуун. Күтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуун. Барган сайын бара жатат жок болуп, сенсиздиктен бул дүйнөгө кызык.
Баракелди, бар болуңуздар. Өзгөчө чыгармалардын каттарын толуктады. Анан биз көрөрмандарга кайрылып өтөлү. Ардактуу көрөрмандар, биздин жаш таланттыбыз маектөрүбүздө музыкалык азык берем деп келип калган учуру. Эгерде кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо, биздин экрандагы WhatsApp номерибизге жазсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө биздин келген мейманыбызга суроолоруңуздарды жеткиргенге даярбыз деп кесиптеш маегибизди улайлы. Кызымын деп калдык Мерболот мырза. Анан эми ушул ырдын тарыхына кайрылбасак болбойт. Кимге таандык, кандай аткарып калдыңыз? Себеби өзгөчө бир жан дүйнөнү козгой турган, чын эле бир кызуу болуп отурганда жазылган ыр эмеспи? Эски сүйүүлөрдү эстетип. Баягы адам көп нерсеге кызуу болот экен да. Мисалы үчүн ойго кызуу болот экенбиз, сүйүүгө кызуу болот экенбиз. Сөзгө бирдеке маанилүү эле ойлонуп деле кызуу болуп кетет экен. Шарапка, кызуу болот экенбиз. Анысыңарындай мен ойлоймчу, ойдон келип чыкты го депчи. Көп ойлонуп отуруп, ушундай жаратсак, элдин жүрөгүнө кирсе, эми эл өзүнүн кандай түшүнүндө болсо ошондой кабыл алат. Бирок менин оюмда бир ойго кызуу болуп жазгам да. Сөзүн кадимки Бектурсун Адиев жазган, акын, жаш балалы дагы. Анан оонун бул чыгарманы качан окуп калып, анан обон жазып калдыңыз? Бул чыгарма 2024-жыл эле, 2024-жыл акыркы айлары, мен билгенден октябрь айынын баш жагы болчу. Октябрь айынын бир баш жагында далалаткыл өзүм ойлонуп жүргөм, бирок текст таппай жүргөм да. Оон деле жаралбаган, бирок ошондой бир эми айтмакчы хит жаратсам депчи. Кыялдамчы. Анан октябрдын 6-сы күнү ушундай текст таап алдым Инстаграмдан. Айта берсем арманымды кайталап, жек көрүңдүн чырагына майтамат, сен болгону карайымден байкап кой. Карайканасыга барын айтылат деп чыгып калды. Анан издесем эле Бектурсун Адиев автор деп турат. Анан Адиевдин баракчасын тыткынбай эле кирип баштадым, тыткылыктап бардым, карадым, карасам. Ушул бир 12 сап, 12 куплет, 13 куплет ушундай экен да. Анан ичинен тандап турган 4 саат алдым. Демек интернетте отурганда эле ошол кезде жүрөгүңүз болуп кеткен турбайбы? Демек ушул болуп кетчү чыгармалардын катары толуктайт экен деп жүрөгүңүз сезген турбайбы? Жүрөгүм сезди, анан сапты сразу иштеп чыгып эле анан жөнөттүм, ушуга жазсам болобу десем, анан макулдугун бердим. Мен ырларым негизи аябай көп, биринчи жолу оны сиз жазып туруп атасыз депчи. Каалагандай жаза бериңиз алып деди. Анан макул деп бөлүп алып туруп эле ушул бир 5 мүнөттүн ортосунда ушул он жаралды, себеби күйүт көбүрөөк болгон үчүн да койсо. Келгенден улам баттан эле жарала калды. Анан бул ырда дагы ошол таштап кетке жетпей калган сүйүү болуп атат. Жашооңузда негизи эле ошондой нерсе кабылгансызбы? Жашоомдо болуп өткөн бир аз көрүп калдык. Анан элдин жашоонон да көп көрөбүз да биз. Элдин жашоонда да ушундай го, бирөө сүйгө жетпей калган, бирөө ушуп кеткен, армандарын угабыз, ушундай. Демек, чын жүрөктөн жазылган, өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяга жазылган чыгармалардын катарын толуктайт десек болот экен. Албетте. Ошол негизи эле ырларды жаратып келатасыз, мугалим болуп келатасыз. Ушул чыгармачылык чөйрөсүнө ырдаганга кандай келип калдыңыз? Кантип кызыгып калдыңыз? Мугалимдик кесипте мынакей быйыл 5-жыл иштеп атам да. Балдарга тартылып кете албай, негизи мен бала кезимде эле ырдап ушундай чыгармачылыкка өтө кызыкчумун. Өзүмдү сценадан элестетип, ошондой концерт коюп атсам, ата-энем келип көрсө, ошолорго мындай гүл берсем жок нерсе. Ийилип сахнага чыгарып, ушул нерсе өлө менин жүрөгүмдө үй берчү да, дайыма. Буюрса ушуга жетем деген аракетим чоң, анан тагдыр экен, мугалим болуп калдым. Мугалим болуп анан ойлоп калдым, мугалим болсо болбойбу депчи, мугалим ырдабайбы депчи, мугалим ар тарапта эмеспи деп. 4 жыл өзүмдү кармадым, 4 жыл, бирок чыгармачылыктан үмүт үзбөдүм, ушундай телевиденияларга барып жүрөбүз, акырын чыгып жүрдүк, радиолорго чыгып жүрдүк анан. Бирок бирдеме жаратмайын болбойт экен да. Бирдеме жаратмайын, бирөөнүн эсинде кала албайт экенсиң да. Ачылуу жазаш керек. Болбойт, анан ачылуу жазаш керек болуп, анан ушул акыркы 2 жылда, акыркы 1 жылда дей берейинчи, аябай ушу ондорум өзгөрүп, өзүм өзгөрүп, чыгармачылыкка катуу кириштим да. Иши бир нерсени баштап алса уланып кете берет эмеспи, ошо баштап алдыңыз. Ооба, анан анча-мынча таанымал ырчылар дагы, тиги оон деген аябай күчтүү турбайбы сенде деген деп ушинтип өзүмдөгү нерсени баалабаган экенмин да. Анан ошолор айтса, чындап эле менде бар окшойт деп, баягы оончулугум бар окшойт, мен деле чыксам болот экен деп, анан аракет кылып калдым. Эми сизди көп сүйлөтпөстөн да бир музыкалык чыгарма сураналы, келиңиз. Рахмат.
Өзүмдүн чыгармаман аткарып берейин. Сонун. Кадимки ушул Жылдызбек Төрөканов деген биздин эмебиз бар. Акыныбыз бар эмеспи? Ошол агайдын махабат жөнүндө бир ыры бар экен. Текстин ала калып бир 10 жазып койгом. Оны өзүңүзгө таандык. Оны өзүмө таандык. Тема кой элек бизде койсуз. Жарыгым баркың билбей жакын жүрүп, жазылды жүрөгүмөн атың бик. Тоготпой сезимиңдин а кезде мен, томсором кадырыңды азыр билип, томсором кадырыңды азыр билип. Кыранды айргандай канатынан, кылыгың жанды кыйнап баратынан, көз дагы көкүрөк да сокур белип, көп гүлдүн көрө албаган арасынан. Тагдырга башыңды өкүнбейми, таберик болуп калсын сезимдеги, жазганы ушул экен жараткандым, жал-жалым өткөн күнгө кечирмени. Тушалып туман баскан туюк жолдон, туюлбай кезиндең ал унут болгон. Буйруксуз кеч түшүнгөн сүйүңдеми, булгабай сактап коем тунук бойдон, булгабай сактап коем тунук бойдон. Кыранды айргандай канатынан, кылыгың жанды кыйнап баратынан, көз дагы көкүрөк да сокур белип, көп гүлдүн көрө албаган арасынан. Тагдырга башыңды өкүнбейми, таберик болуп калсын сезимдеги, жазганы ушул экен жараткандым, жал-жалым өткөн күнгө кечирмей. Сезилбей карегиңден кезинде нур, сенектик болгон экен сезимге бир. Сезгенде жолубуздун бөлөктүгүн, сенин да эт жүрөгүң эзилгендир, сенин да эт жүрөгүң эзилгендир. Кыранды айргандай канатынан, кылыгың жанды кыйнап баратынан, көз дагы көкүрөк да сокур меле, көп гүлдүн көрө албаган арасынан. Тагдырга башыңды өкүнбейми, таберик болуп калсын сезимдеги, жазганы ушул экен жараткандым, жал-жалым өткөн күнгө кечирмени. Жазганы ушул экен жараткандым, жарыгым өткөн күнгө кечирмени. Ай, баракелди, бар болуңуз. Бизде көрөрмандар абдан бир көп SMS каттарды жазып атат. Эми убактыбыз болушунча жеткирели. Саламатсыздарбы? Мерболотту жакшы тааныйбыз, чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолукта болуңуз деп 63 менен бүткөн абонент. Ошондой эле Мерболот мырза, сиздин хиттерларыңызды дайым угуп катталуучуңуз болобуз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сизге суроом дейт. Аяшың башканы тандады деген чыгарма тууралуу айтып бересизби дейт. Рахмат бар болсуңар. Бул Аяшың башканы тандады деген азыр менин 3-чү клипим буюрса. Эми баягы биринчи ырыма экинчи ырым кичине окшош болгон сыяктуу болупчу. Анан Аяшың башканы тандады деп да жазгам. Бойлойм мындай сөздөрү кайгылуу болгону менен оонду шаңдуу чыкканбыз да. Аны өзүңүз жазгансыз. Аны өзүм жазгам. Аяшың башканы тандады деп.
Бул деле ошол кызуумун деген чыгармамдын да экинчиси деп койсо. Экинчи вариант, Экинчи вариант. Ушул деле жооп берейинчи. Баягы кинолордо 1-2 деп чыгат го ошол сыяктуу. 3 да бар. 3 да бар. Анысы бар да. Мен мындай башкача форматта чыккым келип атат да. 1, 2, 3. Демек, баягы ушундай ырларды азыркы учурда көрөрмандар суусап турганына деп ойлосок болот да, себеби хит болуп атат, көп көрөрмандар угуп атат дегендейчи. Анан ошо Аяшың башкан тандады мен билгенден клип тартып жатат окшойсуз. Аяшың башкан тандады деген чыгарма менен аябай иштеп, буюрса клип да тарттык жакын күндөрү. Бир аз сюжетный кылып тарттык. Азыр эми заманда бул өтө маанилүү нерсе. Клип тартып, өзүңдүн жүзүңдү эле алып чыгып, чыгарманы жеткиликтүү кылып колдон келишинче аракет жасап атабыз. Жоопкерчилик. Кудайым буйруп, пландарым ишке ашып, ойдогудай болуп кетсе дагы чоң максатым аябай чоң. Чоң сценарий менен өзүм да колдон келишинче жазганга аракет кылам да. Ар бир ырымдын тагдырын өзүм жазгангачы. Ошол кандай кылып тартышты да. Азыр эми элдин ою менен эмес, буюрса кандай кылсак деп анан бара-бара баралыбызга жетип дагы мезгили убакыт баягы жеткенде өзүбүзгө дагы да бир кенен ырларды, дагы да бир кенен чоң сценарий менен алып чыкканга аракет жасап атабыз. Бирок азыр Аяшың тандады деген тартып бүттүк, буюрса жакын арада жүктөйм. Эми сиз ырдаталы. Дагы бир музыкалык чыгарма. Эмнегедир убактыбыз аз калды, бирок ырдап эле отургум келип атат сиз менен. Маанайдын баарын көтөрдүңүз. Бар болуңуздар. Эми баягы таңкы эфирде жайырдаган жакшы деп ойлойм мен оюмча. Жаңы эргүү менен туруп, эргүү менен туруп, баягы көздөшүп. Ансырындай. Жеңишбек Жумакадыр агай таанысаңыздар. Таанıyt го, кыргыз эли таанıyт го. Жеңишбек агайдын эски сүрөт деген ыры бар экен. Ыр экен. Ага дагы бир агаларыбыз 10 жазган экен. Анан агайга тексти жагып калып, агай мен 10 жаздым эле. Анан көрүп бересиз десем, жакшы экен. Жаза бер. Буга да бирөөлөр ырдап жүргөн иши кылып, сеники да жакшы экен деп койду. Эл катары мен да ушул эски сүрөт деген ырына 10 жаздым эле, окуп көрөсүздөр. Келиңиз. Aradan ötkürsün da oydu içi, abalın murun kuday boldu bekin. Akırın görünüm süretüne, hazır sen kanay juay boldun ekin. Hazır sen ay kanday juay boldun ekin. Ye vali. Akırın görünüm süretüne, hazır sen kanday gelin boldun ekin. Hazır sen ay kanday gelin boldun ekin. Uğuzday taza sığın özüңdü, unutup baratkanda bilesin. Kapkanına sananın düştüm gayra, kapıstan tavalıp sürötündüm. Ye vali. Kapıstan ay tavalıp sürötündüm. Kapkanına sananın düştüm gayra, kapıstan tavalıp sürötündüm. Kapıstan ay tavalıp sürötündüm.
бөлөк салып жаштыгымда себепкер болдум далай жакшырмай рахат өзүңдө эмес сүрөтүңдө рахмат сени сүйгөн тагдырыма бале рахмат ай сени сүйгөн тагдырыма рахат өзүңдө эмес элесиңде рахмат сени сүйгөн тагдырыма рахмат ай сени сүйгөн тагдырыма ой себепкер ай болдуң далай жакшырыма баракелди бар болуңуз дейли ырдап отуруп сизди ырдаткыбыз келип атат бирок тилекке каршы убакыт деген учкан куш экен сизге бөлүнгөн жарым сааттык убактыбыз соңуна келип жетти убактыңызды бөлүп атайын келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз хит-ырларды жарата бериңиз рахмат сизге эркин микрофон урматтуу Регион ТВ каналы сиздерге аябай ыраазымын ыраазычылык билдирем ушундай эле алып баруучулар адетте бар болуңуз өмүрлүү болуңуздар буюрса Кудайым насип кылып пландарыбызды ишке ашса кыргыз эли чыгармаларыбыз сиңсе кыргыз элине албетте ой максаттарыбыз абдан чоң биргелешип аябай көп иштерди алып барабыз деп дагы терең максаттамын ойдомун сиздерге да тунук эфир дайыма эфириңиздер гүлдөө берсин кыргыздын керегине намысына жараган инсандарсыздар дайыма ушуңуздардан жазбай ушуңуздардан тайбай элге кызмат кылып жүрө бериңиздер чоң рахмат мына ушинтип бизге бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыкты ардактуу көрөрмандар эмки эфирден жолугушканча аман туруңуздар сак саламатта болуңуздар